ошо жалпы тарбияга чакырган комментарийлердин жалпы саны 1024дөн ашты. Бул кыргыз фейсбук үчүн рекорд деп айтсам болот. Абдан чоң рекорд. Ошонун басымдуу көпчүлүк бөлүгү диний багыттагы адамдар тарабынан жазылды. Мен жана атын атаган фейктер булар хизбутчулар тарабында экен. Сиз Чубак ажы деген жөнүндө сөз кылдыңыз я азыр. Ошонун жактоочулары ушундай сөз жазып атса, алар айвандан темен деген жыйынтыкка келесиз да. Кечиресиз агай, сөзүңүз оозуңузда. Көрсөтүү башталаарына 1 саат калганда Чубак ажы телефон чалып бул көрсөтүүгө келе албастыгын билдирди. Негизи ал киши бул көрсөтүүнүн катышуучусу болуп макулдугун берип, планда бар эле да. Тилекке каршы келе алган жок. Эми бир чети ыйманы бар экен. Балким ушундан кийин оңолор. Азыркы күндө мектепте мечит көп. Бирок динибиз болгон менен дилибиз жок да. Анда мынчалык мечиттердин кереги эмне? Көчөгө илген баннерлердин эффективдүүлүгү көбүрөөк болду. Баннер кийинчерээк дагы илинди, бирок ага да ар түрдүү сөздөр айтылды. Баннер боюнча да өз сунуштарыбызды дагы кийинчерээк киргизгенбиз. Алган атыбыздын жана Тазабек Икрамтар эмен намазды 2 саатка узартуу жөнүндө идея көтөрүп, кайра депутаттык эмеден намазкана ачып Турсунбай Бакыр уулу. Негизги нерсе мындай да, Мухаммед ибн Абдул Бахаб деген бар, бахавизм негиздечүсү. Жана азыр айтып атпайбы, ислам дининдеги Мухаммед пайгамбардын сөзүнө каршыбы, тигилерге каршы иштер болуп атат, Куранга каршыбы деген. Мен төрөлгөнгө чейин дейт, 500 жыл мурдагылар булар язычниктер деп жазат алар, айткан. Мына меники гана Мухаммед ибн Абдул Бахаб. Мухаммед пайгамбардык туура эмес дейт. Хадишанын күмбөзүн талкалап салган. Мухаммед пайгамбар ант берген даракты кескен. Ошол бахавизм, официалдуу бахавизм азыр Сауд Арабиясында негизги эме болуп эсептелет. Муфтиятка өткөрүп берсе, ушундай бир тартипке салынып калат го деп биз жакшы үмүт кылганбыз, бирок андай болгон жок. Кайра муфтият бардыгын чогултуп алып, жана Нуржигит Кадырбеков мурас ыйман фондулар менен биригип лекция окуп, кайра булар активдешип кетти. Бизде көптөгөн коомдук уюмдар уюшулуп алган, Өзбек Чотонов, Жамал Фронтбек кызы деген сыяктуулардын баары бар. Бул Өзбек Чотонов, Чубак ажылар көрүнүп эле турбайбы бака? Чыга калып сурактап чыгып аткандар да булар. А көрүнбөгөндөр өтө көп азыр. Элибизде деле тээ илгертеден жараткан бир деп келет. Эч качан кыргыздарда кудайлар, жараткандар деп көпчүк түрдө айтпайт. Жараткан дегенден кийин эле демек бул жараткан бир. Ал эми ошол жаратуучуга баруу жолдору албетте ар бир адамдын, ар бир улуттун өзүнүн тиешелүү жолу, маданияты, дили аркылуу барат деп ишенебиз. Эң негизгиси Кыргыз Республикасы бул светтик багыттагы мамлекет. Светтик окуу жайларга теологиялык факультеттерди ачтык. Ошол теологиялык факультеттерге Саудовская Арабия, Арабские Эмираты, тияк бияктан бүт келди. Баякыл өзүнүн саясатын өткөрө баштады. Биринчи мына кадам биздин мамлекеттик аянтты мусулмандарга бербешибиз керек. Алардын өздөрүнүн мечеттери бар, жайлары бар, мына ошол жактан өткөрсүн. Анан депутаттык корпуста жанакыл намазкана, тигинде анан ишти токтотуп коелу деген бунун баары жомоктор. Кантип иштегилери келбесе кете берсин тиги намазканаларга. Манасты окуган болсо, анда башкача мындай көз карашта болот эле. Мына мен атын атабай койсом деле болот эле, Чубак ажы мырза деле башкача ойдо болот эле. Себеп дегенде мен Манастын бир 12 варианты менен таанышып чыктым. Бир вариантын үчүлтигин толук жазганмын. Ошондон улам акын бар деп ойлойм. Манаста ислам дининин сүртүмдөрү бар. Кайсыл сүртүмдөрү бар? Ошону айтышпайт да. Манаста ислам деле бар деп кыйкыра беришет. Анан мен ага бир маселе койдум да. Бул Мураталы ажы деген өтүп кетпедиби? Ошонун убагында аны менен мен көп иш кылдым да. Жанагы молдулар калпак чепкен кийип жүрүүгө, ошол Мураталы ажы экөөбүздүн эмгегибиз. Ошого айтып жүрүп, анан ал сиз жанагы ажы, жанагы Чубак ажы дагы бирөө бар, жана ислам институтунун Ишенбек деген. Нарматов деген. Ошо Нарматов дегендин YouTube'дан эмесин көрсөңүз, кызык да күлкүң келет. Айтып атат. 7 атаңарга чейин мусулмансыңар дейт. Айтып атат да. 7 атадан кийин нары таштоор дейт да. Ой, таң боласың дейт. 7 ата деген 30 жылдан 210 жыл.
210 жылдан ары таш doğru экен да. Эми ошону угуп отурган маңыр олар угуп отур. Чын ой элек да. Туура кылдаттык менен мамиле кылышыбыз керек. Бирок ошого керектүү жооп менен, керектүү кандайдыр бир механизм менен алардын куругун басыш керек. Оосун жабыш керек. Закондун ичине киргизиш керек. Гүлзат айымдын тегерегиндеги болгон нерселер боюнча эгерде Кытайдыкындай тартып койгон болсо ит аткандай эле атып салмак жана ошол тартып койгон.